Урматтуу Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары 2026 жылдын 3-июнунда сиздердин колдооңуздар менен Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоодо тарыхый жеңишке жеттик. Кыргызстан бул жеңишти эл аралык коомчулуктун жогорку ишеними катары, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун бардык мүчө мамлекеттердин алдындагы чоң жоопкерчилиги катары кабыл алабыз. Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине мүчө болгон мезгилде Кыргыз Республикасы эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого, чыр-чатактардын алдын алууга, превентивдүү дипломатияны өнүктүрүүгө, талаш-тартыштарды тынчтык жол менен жөнгө салууну колдоого, эл аралык тутумда чакан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ролун күчөтүүгө, ошондой эле глобалдык коопсуздуктун контекстинде климаттык, суу, тоолуу аймактарга байланышкан жана экологиялык чыр-чатактарды эске алууга багытталган артыкчылыктарды ыраттуу илгерилетүүгө ниеттенебиз. Биз Кыргыз Республикасынын талапкерлигин колдогон бардык мамлекеттерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз жана Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинде тынчтыкка, туруктуулукка жана көп тармактуулукту бекемдөөгө кызмат кылган жоопкерчиликтүү жана ачык өнөктөш болууга даяр экенибизди ырастайбыз. Кыргыз Республикасы шайлоо өнөктүгүнө татыктуу катышкан жана Бириккен Улуттар уюмунун принциптерине берилгендик жана өз ара урматтоо духунда өткөн конструктивдүү атаандаштыгы үчүн Филиппин Республикасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары, менин эң жогорку урмат сыйымды, ошондой эле элдериңиздерге тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалаган эң жакшы тилектеримди кабыл алыңыздар.